Балыкчы шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы мектепте тарбия башаты үй-бүлө аталышындагы ата-энелер мектеби боюнча жалпы мектептердин мугалимдерине семинар өткөрүлдү. Иш-чарада ата-энелер мектеби жөнүндө кеңири маалымат, класс жетекчилерге Гапыр Мадаминовдун методикасынын негизинде тажрыйбасы алмашуу жүрдү. Негизги максаты ошол ата-энелерди мектеп менен болгон байланышын күчөтүү, ата-энелерге педагогикалык, психологиялык жардам көрсөтүү. Бул ата-энелер мектебинин программасынын негизги максаттарынын бири болуп эсептелет. Мурда бир жылда бир класс жетекчи ата-энелерге 2-3 жолу жолу сабак өтсө, ата-энелерге керектүү материалдарды, керектүү жардамдарды көргөзүү максатында кызыктуу өтүүгө биз талап коюп келебиз. Жаңы киргизилип жаткан ата-энелер мектеби программасы коомчулук тарабынан да туура кабыл алынды. Буга чейин облустук билим берүү институту тарабынан облустагы мугалимдерге бул боюнча окуу өткөрүлгөн. Ага балыкчыдан 7 мугалим барып катышып келишкен. Эми алар алган маалыматтарын башка мугалимдер менен бөлүшүүдө. Ошол энелер мектебинин курсун бүтүп келдик. 2 жумалык курс болгон, абдан кызыктуу, абдан билимге бай, жакшы маалыматтар менен келгенбиз. Мен өзүмдүн практикам жүзүмдө айта алам. Мен өзүмдүн классым менен ата-энелер менен ноябрь айынан бери иштеп келем. Жакшы ийгиликтерге жеттик. Ушул программа аркылуу ата-энелер менен иштегенде анан баландан ийгилик күтсө болот экенин тастыкталды да. Азыр семинарда эң маанилүү нерсе бул ата-энелер менен мугалимдердин ортосундагы карым-катнаш. Эң эле маанилүү болгон азыркы балдарды тарбиялоодо ушул агайдын системасынын ушул окуусун пайдаланып биз көп нерсеге жетишебиз деп ойлойм. Ушул маалыматтарды толук класс жетекчилери пайдаланып өзлөрүнүн сабактарында пайдаланса, ата-энелерге дагы түшүнүктүү кылып жеткирсе деп ойлойбуз да. Билим берүү жана илим министрлигинин буйругунун негизинде бул долбоор өлкөнүн айрым мектептери менен мектепке чейинки билим берүү уюмдарында пилоттук негизде ишке ашырылууда. Балыкчы шаарында октябрь айынан тартып шаардагы бардык мектептерде ата-энелер мектеби түзүлүп, иш алып барылып жатат. Жанара Алмазбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Сокол жаңылыкта.